Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн болгон окуядан алынып 2017-жылы тартылган эр жүрөктүүлөрдүн жумушу аттуу тасманы көрөбүз. Өрт өчүрүүчүлөр токойдон чыккан жалынды өчүрүп жатышып, шамалдын багыты өрттүн нугун буруу өздөрү ортодо калып кетишет. Анда эмесе тасманын аягы кандай бүткөн сиздер менен биргеликте көрөлү. Тасманын башталышы уюлдук аппаратына коңгуроо келип ойгонгон Эрик Маршты көрөбүз. Бул адам атайын өрт өчүргүч топтун жетекчиси болгондуктан буйрутма алып, адамдарын чогултуп алып тоодон чыккан өрттү өчүрүүгө жөнөшөт. Тоодогу өрт өтө катуу жалындагандыктан учактар менен келишип сууларды чачып, каарманыбыздын тайпасы өрт басаңдаган жердеги калдыктарды толугу менен жок кылып жатышкан. Ошентип өрттүн чыкканына 1-2 күн өтүп, анын жалыны жакын жерде жайгашкан үйлөр жакка жакындай баштайт. Бул убакта Калифорниядан атайын күчтүү деп эсептелген өрт өчүрүүчүлөрдүн тобу келип, каарманыбыз аларга кайрылып, мен силерге кеңеш бере турган адам эмесмин. Бирок мен 2 күндөн бери өрттүн багытын байкап турам, ал үйлөр жакка сөзсүз барат. Биринчи ошол тарапты өчүрүш керек десе, жанагы күчтүү деп эсептелген өрт өчүрүүчүлөрдүн башчысы каарманыбызга жооп кылып, эми силер биздин деңгээлге жете элексиңер. Жетсеңер анан силерден кеңеш сураймын деп каарманыбызды уяткырат. Бирок арадан көп өтпөй эле бардыгы Эрик Марш айткандай болуп, өрттүн жалыны үйлөрдү каптап, ал жердеги жашоочуларды алып чыгып кетүүгө туура келет. Дома спасли бы, если бы вас послушали. Ребята недовольны. Бул убакта жылкыларды багуу менен электенген Эриктин аялы Аманда аттардын бирине маникюр жасап жаткан. Эрик жумушунан капалуу келип, анын тайпасындагы 2 адам башка жумушка өтүп кеткендигин айтып, тайпасынын чебердүүлүгү өссө деле өрт өчүрүү үчүн түздөн түз катышууга мүмкүнчүлүк ала албай жаткандыгын айтат. Ал үчүн атайын жогору тараптан кагаз керек экен. Анда Аманда күйөөсүн колдоп, сенин колуңдан бардыгы келет, аракетиңди уланта бер десе, каарманыбызга аялынын сөздөрү күч кубат берип, досу Дуэйнге жолугуп буга чейинки болгон окуяларды айтып берди. Эгер Калифорниядан келген өрт өчүрүүчүлөр менин сөзүмдү укканда канчалаган үйлөрдү сактап калмакпыз. Мына эми карачы, бир нече үй чыгымга учурады. Ошондуктан бизге дагы бийик деңгээлдеги өрт өчүрүүчү деген лицензия керек. Бул нерсеге жардамыңы берчи досум десе, Дуэйн макулдугун берип аракеттерин көрө башташат. Бир мезгилде эле кадр алмашып, биз түрмөдөн жаңы эле чыккан Брэндон Макданды көрөбүз. Бул бала баңгизаттарды колдонуп, жашоосунда эч кандай максат деле койбой, сүйлөшүп жүргөн кызынын боюнда болуп калган мезгилде аны менен дагы мамилесин үзүп жиберет. Анда апасы баласынын кылыктарынан жадап ага бир топ акча берип, Сураныч үйдөн кетип эле калчы деген сөздөрүн айтты. Вы не пожалеете, сэр. Буду надеяться. Парни? Эрик Дуэйндин жардамы менен мэрге жолугуп өздөрүнүн лицензия алганга мүмкүнчүлүк алып, бирок кагазды алыш үчүн даярдыктан катуу өтүш керек экен. Ошондуктан Эрик буга чейин анын тайпасынан кетип калган 2 адамдын ордун толтуруп, машыгууну башташ үчүн жаңы келген балдарды ала баштайт. Бир мезгилде эле өрт өчүрүүчүлөрдүн кеңсесине каарманыбыз Брэндондун келгендигин көрөбүз. Анда Брэндонду өрт өчүрүүчүлөрдүн кээ бири таанып калып, аны баңгизат колдонгондугун билишип, бул келесо бул жака эмнеге келди деп жаман көрө башташты. Көрсө Брэндон апасынын үйүнөн айдалып, анан дагы сүйгөн кызы төрөп, жаңы эле төрөлгөн наристесин көргөндө акыл эсине кирген байтор оңолууну чечиптир. Ошондуктан өрт өчүрүүчүлөргө жумушчу керек экендигин билип ошол жака келген болот. Анда Эрик дагы Брэндонду бир көрүп эле аны баңгизат колдонгондугун түшүнүп, бул жака келген максатың эмне десе, Брэндон өзүнүн сөзүн баштайт. Мен бул жашоодо көп жаңылыштыктарды кылдым, бирок баңгизат колдонбой калганыма 3 ай болду. Анткени жаңы төрөлгөн кызымды көрүү мага өтө башкача сезимдерди алып келип, ал чоңойгондо атасынын баңгизатчы экендигин билүүсүн каалабаймын. Ошондуктан Сураныч мага бир мүмкүнчүлүк бериңизчи, Эрик дароо эле макулдугун берди. Ошентип алар машыгууга киришип чуркап жөнөшсө, Брэндон такыр эле чуркай албай, каармандарыбыз тоонун башына чыгып кайрадан кайтып келе жатса, Брэндон араң гана тоого жетейин деп калыптыр. Бирок чындыгында Брэндондун дагы аркага кайтуу ою жок экен. Анткени машыгуу бүтүп бардыгы кетейин деп калган мезгилде гана Брэндон чуркоодон кайтып келип, барыш керек болгон жерге аягына чейин жеткендигин далил кылып уюлдук аппаратка сүрөткө түшүп, Эрикке көрсөтсө, Эрик аны жумушка кабыл алгандыгын айтып, дүйшөмбү күндөн саат 6-га ишке кел деп айтат. Ошентип Брэндондун оңолуу иши башталып, ал тамак ашын көтөрүп келип сүйгөнүнүн эшигинин алдына коюп кете берчү. Анткени сүйгөнү Брэндонго катуу жини келип, кызын дагы ага такыр эле көрсөтпөй коет. Өрт өчүрүүчүлөр болсо бул убакта катуу машыгышып, Брэндондогу аракетин көрүп, бирок кээ бир суроолорго жооп бере албай, анын тайпасы айыпка жыгыла берет. Анткени суроого жооп бере албаган адамдын тайпасы 100 жолу отжимания жасаш керек эле. Ошондуктан Брэндонду өрт өчүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү жаман көрө баштаган. Кандай болбосун машыгуу уланып, Эрик кол астындагыларды өрт учурунда өзүн кандай алып жүрүш керек экендигин үйрөтүп, анан дагы өрттөн кача албай калсаңар бир нече секундда толугу менен жамынып жатып алышыңар керек деп үйрөтөт.
Ошондой күндөрдүн биринде эле Дуэйн Эрикке коңгуроо кылып калды. Алар жашаган аймактан алыс эмес жерде тоодо өрт чыгып, өрт өчүргүчтөр чогула башташыптыр. Анда Дуэйн Эрикке силер ошол жакка барып өзүңөрдү көрсөтүшүңөр керек. Эгер аракетиңер мыкты болсо, лицензия алганга толугу менен мүмкүнчүлүк болот. Эми жыйынтык сенден десе Эрик уккан кулагына ишенбей күткөн күнү келгендигин түшүнүп, адамдарын алып алып өрт болуп жаткан жерге жөнөп кетишет. Көрсө ал жакта өрт катуу болуп жаткандыктан ар тараптан өрт өчүрүүчү топтор келиптир. Анан дагы Эриктин тайпасы кандай иш алып барат экен деп байкоочу адамдар жүргөн. Ошентип каармандарыбыз бир мезгилде учакка олтуруп алышып, өрттүн жалыны тарап жаткан жакка жөнөп кетишет. Анда Эрик биринчи эле өрттүн багытын байкап, андан соң ал жерде аба ырайы кандай болот экендигин билип, өрт болуп жаткан жерден алыс эмес жерде шаарча жайгашкандыгын дагы көрөт. Ошондуктан анын оюна бир нерсе келип адамдарына кайрылып, биз азыр бул жерди толугу менен башкарууга алып бир канча бөлүгүн өрттөйбүз. Бирок өзүбүз өрттөгөн жай чоңоюп кетпеш үчүн көзөмөлгө алып турабыз. Ошондо гана бул жакта күлдөн башка эчтеке кылбай биз жака жайылып келе жаткан чоң өрт токтоп калат. Аны эмесе баштайлы десе, бул сөздөрдү угуп турган байкоочу сөз баштап: "Сен эмне келеси болуп калган эмессиңби? Өрттү эмне өрт менен өчүрөсүңбү? Өрт такыр чоңоюп кетсе өз башың менен жооп бересиң" десе, Эриктин дагы жини келип: "Сиз жөн гана байкоочусуз, өзүңүздүн ишиңизди кылыңыз" деп ага орой мамиле кылат. Ошентип каармандарыбыз өздөрү турган жерде өрттөө ишин башташты. Ар кимиси токойду ар тараптан күйгүзүп, бул убакта кеч дагы кирип калган болчу. Анда каарманыбыздын чечими туура чыгып, өрт чындап эле андан нары жылалбай өчүп калат. Бул окуядан кийин тайпада болгон биримдик күчөп, каармандарыбыз Брэндонду дагы өздөрүнүн катарына кошо башташат. Анткени Брэндон чындап эле өзгөрүп, мурдагыдай баңгизатты дагы колдонбой калган эле. Бирок бардыгы кубангандыгына карабай, Эриктин такыр эле көңүлү чөгүп, байкоочу менен урушуп кеткендигине өзүнө өзү жини келип, аялына дагы коңгуроо кылат. Бирок Эриктин аялы аябай акылдуу, күйөөсүн ар тараптан колдоочу аял экендигин билебиз. Ошондуктан ал Эриктин көңүлү чөгүп тургандыгын түшүнүп, "Сөлжан жерден чыгып эле эки жагын караса дагы бир сөлжан туруптур" деген анекдотту айтып берет. Муну уккан Эрик бир аз жылмайып өзүнө келип калды окшойт. Бирок кандай болбосун, эртеси күнү дагы каармандарыбыз байкоодон өттүбү, өтпөдүбү чечими келбей, ар бир мүнөт сааттай созулуп, Эрик катуу дүрбөлөңгө түшө баштайт. Бактыга жараша бир мезгилде Дуэйн келип, жакшы жаңылыгын айтты. Поздравляю! Вы спецы? Ошентип бул жаңылыкка бардыгы кубанышып, эми тайпага ат коюш керек болуп, Эрик алар жайгашкан жердеги зоону карап, биздин тайпабыздын аты Чакан таш болот десе, башкалары дагы колдошту. Хочешь подержать? Брэндон убакыттын өтүшү менен сүйгөн кызы Наталиге дагы өзүнүн өзгөргөндүгүн далилдеп, аны менен жарашып кызы Микаэланы дагы көргөнгө мүмкүнчүлүк ала баштайт. Бир күнү каармандарыбыз жалпы үй бүлөлөрүн чогултушуп отуруш башташты. Анткени каармандарыбыз алган лицензияны бул шаардын тарыхында эч бир өрт өчүрүүчү топ ала алган эмес экен. Ошондуктан алар тарых жаратып жаткандыгына кубанышып катуу майрамдашат. Анан дагы каармандарыбыз буга чейин ушул аймактагы гана өрттөрдү өчүрүп жүрүшсө, эми мыкты топко айлангандан кийин өлкөнүн башка бурчундагы өрттөрдү өчүрүү үчүн дагы барышмак. Кандай болбосун, окуя уланып арадан 5 ай өтүп, каарманыбыз Брэндондун кызы Микаэла дагы чоңое баштап, ал кызына жакында үйүнө алып келгенге дагы мүмкүнчүлүк боло баштайт. Бул убакта каарманыбыз кесиптештеринин бири Маккензи менен чогуу жашап, башкалары менен дагы достошуп, толугу менен эле жакын болуп калышкан эле. Эриктин үй бүлөсүндө болсо башка маселе пайда болот. Ал аялы менен үйлөнөрдүн алдында эле балалуу болбойбуз деп келишим түзгөндүгү менен бул убакта аялы кайрадан балалуу болгусу келип, Эрикке экөөбүз наристелүү болсо кандай болот деп ой сала баштайт. Бирок каарманыбыз ушул жашка келсе дагы балалуу болуу жөнүндө эч ойлонбоптур. Эмнеси болсо да өрт өчүрүүчүлөрдүн кызматы уланып, алар тапшырма берген жерге барып милдетин аткарып, өздөрүнүн текшерүүдөн өткөн ыкмасы менен ар бир өрттү өчүрүп жатышты. Анан дагы ар бир өрт өчүрүүдө каармандарыбыздын чеберлиги өсүп, кээ бир токойдон чыккан өрттөр алар үчүн эч кандай кыйынчылык деле туудурган жок. Бирок ар бир маселенин экинчи жагы бар эле. Эми каармандарыбыз өздөрүнүн эле шаардын эмес ар башка жакка барып жаткандыктан үйлөрүндө айлап жок болуп, кээ бир каармандарыбыздын аялдары бул жагдайга капа боло башташат. Ошондой күндөрдүн биринде Эриктин аялы Аманда унаасы менен кырсыкка дагы учурап, муну уккан Эрик катуу кабатыр алып, бирок жумушунан кайтып келгенде аялын аман эсен абалда табат. Брэндон болсо кайтып келген мезгилде биринчи эле аялы менен апасына жолугуп, кызы менен көбүрөөк убакыт өткөргөнгө аракетин көрөт. Что это там? Ушундай күндөрдүн биринде каармандарыбыз өздөрү жашаган аймактын тоолорунда өрт чыккандыгын көрүшөт. Бул жолу өрт өтө күчтүү экендигин билишип, шамалдын дагы көндүн дагы өрткө толугу менен жардам берип жаткандыгын байкашып, ал жерге өлкө боюнча көп сандаган өрт өчүрүүчү топтор келе башташат. Анда каармандарыбыздын эң эле биринчи тапшырмасы тоо тарапта жайгашкан өсүп турган даракты коргоо болчу. Анткени шаардыктар ал даракты ыйык деп эсептешип коргоого милдет кылышат. Анда каармандарыбыз берилген тапшырма боюнча жанагы дарактын айылына чөйрөсүн тазалоо ишин башташып, келе жаткан өрттү токтотушуп, даракты аман эсен алып калышат. Бул өрт өчүрүүдө Брэндонду жылан чагып алып, аны тез арада ооруканага жеткиришип,
Брендан жылан иштеген жери ооруп жаткандыгына карабай мага наркоз сайбагыла деп айтат. Анткени баңгизаттан араң эле кутулган каарманыбыз анын даамын кайрадан таткысы келген жок. Бактыга жараша бардыгы ийгиликтүү аякта Брендан дарыгерлердин жардамы менен аман калып, буга чейин баласын үйдөн куулап жиберген апасы эми кайрадан Бренданга кабатыр ала баштайт. Апасы Бренданга кайрылып, сен жумушуңду алмаштырсаң боло, антпесен кызың сени такыр эле көрбөй жатат. Сен кызыңа керексиң десе, Брендан ойлонуп калды. Ошентип каармандарыбыз өрттү өчүрүп шаардагы баатырларга айланышып, гезитке чейин чыгып, кечинде болсо кайрадан эле отуруш уюштура башташты. Ал жерге келген Брендан Эрикти четке тартып, ага өзүнүн суранычын айтып, мен өзүм дагы атасы жок чоңойдум эле, эми кызымды дагы атасы жок чоңоюшун каалабай жатамын. Ошондуктан мага уруксат берсеңиз, мен жөнөкөй эле өрт өчүрүүчүлөрдүн катарына кошулайын. Бирок сиздин мага кылган жардамдарыңызга жана көрсөткөн ишенимиңиздин бардыгына ыраазымын. Башка жумушка которулууга жардам бериңиз десе, Эриктин жини келип, сен ошондо ыраазычылыгың үчүн мени дагы тайпаны дагы таштап кетейин деп жатасыңбы? Жок, мен бул сунушунду кабыл албаймын деп ачуусу келип ал жерден кетип калат. Ошентип күнүмдүк жашоо уланып 2013-жыл болуп калган болчу. Күндөрдүн биринде Эрикке коңгуроо келип, Ярнал аймагында чагылгандын айынан өрт чыккандыгы билинип, каарманыбыз адаттагыдай эле адамдарын чогултуп алып өрттү өчүрүүгө жөнөйт. Бирок бул жолу Эрик өзүнүн орун басары болгон Джесске сөз баштап, быйылкы жыл менин акыркы жылым, ушул жылды бүтүрсөм жумуштан кетемин. Мен кеткенден кийин ордумду сен басышың керек деп айтты. Ошентип алар бир мезгилде өрт болуп жаткан жерге жакындашып өздөрүнүн аракетин башташат. Биз ушул учурда гана Эрик эмне үчүн Бренданды кое бергиси келбегендигин түшүнөбүз. Көрсө Эрик бир кезде өзү дагы баңгизат колдонуп, андан араң эле кутулуп, Брендандын дагы абалын түшүнүп, ага жардам берүүнү каалаптыр. Ошондуктан Бренданга эскертип, сен башкысы мурдагы жашооңо кайтпагының. Мен болсо кандай абалда болбосун сага жардам берүүгө даярмын деп айтат. Бир мезгилде эле каармандарыбыз өрттүн жолун тосуш үчүн атайын өрттөп жаткан аймактарга учак келип адашып суу чачып жиберип, ал жердеги буга чейин кылган эмгектери текке кетип башка жакка которулууга туура келет. Ошондуктан Эрик Бренданга буйругун берип, сен чокуга чыгып аба ырайынды карап тургунуң. Бизге тез-тез маалыматты берип турасың деп Бренданды көзөмөлгө жөнөтүшүп, өздөрү ишке киришип, Брендан аба ырайынын ар бир өзгөрүүсүн жеткирип берип турат. Бир учурда эле асманды булут каптап, ал аймакта катуу шамал башталды. Шамалдын жардамы менен өрттүн жалындары бат тарап Брендан турган жакка тез эле жетип келип, Брендан ал жакка келген өрт өчүрүүчүлөрдүн жардамы менен качууга жетишет. Бирок алар канчалык алыска барбасын, өрттүн жалыны эч эле токтогон жок. Ошондуктан буга чейин каармандарыбыз айдап келген унааларды дагы алыска айдап жөнөшөт. Көрсө бул убакта өрттүн бир тарабы Ярнал шаарчасына жетип, ал жакта үйлөр дагы өрттөнө баштаптыр. Муну уккан Эрик бул жолку өрт өтө коркунучтуу экендигин түшүнүп, тайпасы менен ал дагы чегине баштайт. Бул убакта Брендан башка өрт өчүрүүчүлөр менен унааларды коопсуз жайга жеткирип, андан нары эмне кыймыл кылышын билбей эле күтүп олтуруп калат. Эрик болсо тайпасы менен бара жатып кечигип калгандыгын эми эле түшүндү окшойт. Анткени өрт алардын төрт тарабын курчап, эч бир жакка качканга мүмкүнчүлүк болбой, адамдарына ушул жерде жашырынабыз, өтө ыкчам даярдангыла деп буйругун берет. Анан дагы каарманыбыз башкаларга байланышка чыгып, учак менен биз тарапка суу чачкыла деп айтып, бирок келе жаткан учак каармандарыбыздын кайда экендигин түтүндүн көптүгүнөн көрө албай коюшту. Анда өрт өчүрүүчүлөр башка аргасы жок экендигин түшүнүп, тобокелге барышып, атайын жабдыктарын жамынышып, өрттүн келүүсүн күтүп жатып калышат. Бул убакта Брендан рацияны алып алып, тайпам тирүү калса экен деп Кудайдан тилеп гана олтуруп калды. Ошентип өрт аларды толугу менен курчап, бир мезгилде рация менен сүйлөшүп жаткан Эриктин дагы сөзү басылат. Анда куткаруучулар каармандарыбыз жайгашкан аймактан өрт кеткенден кийин издөөсүн башташып, ал жерден 19 адамдын өлүк денесин табышты. Көрсө өрттөн жашырынган 19 каарманыбыздын бардыгы ошол жерде көз жумуптур. Бренданга болсо эң эле кыйыны өлгөн кесиптештеринин туугандарынын алдына чыгуу болду. Анткени алар бирөөнүн тирүү калгандыгын билип, балким менин күйөөмдүр деп үмүт кылышып, Бренданды тирүү көргөн кезде кайрадан ыйлай башташат. Ошондуктан Брендан алардын бардыгы менден мыкты болчу, эмне үчүн мен өлбөй калдым? Мен дагы алар менен чогуу өлүшүм керек болчу деп ыйын токтото албай коет. Не смей так говорить! Анда ага Эриктин аялы Аманда күч-кубат берип, баштарына канчалык мүшкүл келбесин, тагдырларына баш ийгендигин түшүнөбүз. Ошентип бул окуялардан кийин 3 жыл өтүп, Брендандын кызы дагы чоңоюп, ал кызы менен биргеликте буга чейин өрттөн куткарып калган талдын алдына келип, ал жердеги өрттөн каза болгон кесиптештеринин сүрөттөрүн чаңын арчайт. Ушундай мүнөттөр менен тасма дагы аягына чыгат. Биз тасманын аягында чыныгы жашоодогу каза болгон өрт өчүргүчтөрдүн сүрөттөрүн көрө баштайбыз. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бул жалган дүйнөдө өзүбүз тууралуу жакшы гана элестерди калтыралы.